Elдің көбі бізге телефон чалчы, силерди өлтүрүп кетпесин, камап салбасын. Жана мен бриллиант жыланда кандай айтылса так ошондой атып кетишкен анчы. Күнүнө телефон чалышат, кандай немесиң, жазбайсыңбы, качан бүтүрөсүң. Ана мен таң калып калдым. Мен Кудай турат, мен билбей жазып алдым дедим да. Капитан азыр генерал болду. Кичинекей балдарды мушташтырып, жана иттер урушат го. Ошо сыяктуу эле анан акчыргытышып, ошонун похоронунан эме келген магачы. Малева деп коет, алардын тили менен айтканда катта. Азыр антсетим эле эл көтөрүлүп кетпейт беле. Чын болгон окуя болчу. Саламатсыздарбы, ардактуу Рух Азык каналынын көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр баамдагандай, билгендей, биз жалаң аудио китептерди сиздер үчүн сунуштап келебиз. Мына ушул аудио китептердин арасында эң талкуу жараткан, уккулуктуу болгон, кызыгууну арттырган бул бриллиант жылан чыгармасы экени талашсыз болуп турат. Сиздер үчүн атайын, мына ошол бриллиант жылан чыгармасынын автору, андан сырткары бир топ чыгармалардын автору, жазуучу, коомдук ишмер Чолпонбек Абукеев менен бүгүн маектешели деп турабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык сагыңыздар. Мынакей жогоруда айткандай, бриллиант жылан чыгармасы аудио китебин угармандарга, көрөрмандарга сунуштаган элек, кызыгууну жаратты. Бул чыгарманын башынан баштасак, ушул тарыхын айтып бериңизчи. Эмне болуп баягы жазылып баштаган, анан качан жазылган? Чыгарманын жазылышы кызык учурга туш келип калды. Эми баягы коммунисттик система кулады. Андан кийин биз күтүүсүздөн эле эгемен мамлекетке айландык. Күтүүсүздөн эле капиталисттик системага өттүк. Демократия, эркиндик дегендин агымы башталып кетти. Ошол маалда бир коомдук системадан экинчи коомдук системага өткөндө өтө чоң мындай бир руханий жактан да, интеллектуалдык жактан да мындай бир өзгөрүү, чоң өзгөрүү болот экен да, чоң толкун. Ошол чоң толкун, чоң өзгөрүүдө көп нерселер кыйрайт экен, көп нерселер жаңырат экен, көп нерселер жаңы башталат экен. Мына ошол мезгилге бул китептин жазылып башташы ошол мезгилге туш келип калды. Себеби ошол мезгилде мындай бир жашоо төмөндөп кетти 90-жылдардын башында. Бүгүнкү күндө ошол 90-жылдын башындагылар билишет, кара нанга жетпей, ушундай бир кусок нанды бөлүп жеп калган учурлар болгон. Ошондой маалда китеп окулбайт деген сөз чыгып кетти. Китеп болду, эч ким окубайт, китепти окубайт дегенчи. Анан ал убакта мен жашмын, 30-тун ичиндеги баягы чыгармачылык деген аябай мындай толкуп, күчөп турган кез. Анан ошол маалда мен жок, кыргыздар китеп окуйт, китепти окутабыз. Окуй турган, эгерде кишилерге, кыргыздарга, окурмандарга окуй турган китеп жазып берсең эле окуйт деген бир мындай өжөр неме пайда болду да, өжөр бир аракет. Анан ошол өжөр аракеттин биринчиси ошол Качкын же Кара Элберс деген окуялуу, курч окуялуу чыгарманы жаздым. Экинчиси мындай айтканда Кызыл көйнөкчөндү жаздым. Кызыл көйнөкчөн келин деген экөө тең повесть эле, чакан повесттер. Бул экөө тең аябай жакшы окумдуу болду. Анткени кыргыз прозасында курч окуялуу чыгарма жок болсо болчу. Экинчиси ужас деп коелучу, эми баягы коркунучтуу чыгарма, ужастар. Кыргыз прозасында жок эле. Анан ушул экөөнөн кийин кыргыз прозасында буга чейин айтылы элек сөздү айтсаң, анда окуй турбайбы деп анан ушул бриллиант жыланга өттүк да. Анан бриллиант жылан, Кудайга шүгүр, баягы биринчи эле күндөн баштап өтө окумдуу боло баштады, талашка түштү. Ал түгүл ушундай болду. Ушул бриллиант жыланды мен жазып атканымда, газетке чыгарып атсам, экинчи саны чыкчакты, эл ушунча күтчү дагы. Анан кээде мен баягы ал убакта бизнесим да бар эле, чакан. Ошол бизнес менен алектенип калып, бир санга чыкпай калса, тим эле мени жеп кое сакташчу. Анан биринчи китеп кылып, биринчи китебин чыгардым. Биринчи китебин чыккандан кийин экинчи китебин качан чыгарасың деп окурмандар аркаман кубалап алышты да. Окурмандар
Меле карс мен бирөөдөн карс алгандай да тим эле жакалашат. Күнүнө телефон чалышат. Кандай немесиң? Жазбайсыңбы? Качан бүтүрөсүң? Сен кандай немесиң дешипчи. Ушунда эл кубалап жүрүп жаздырды бул бриллиантчыланды. Ошентип баягы анан окурман мен дайыма айтчумун, мына окурманга окуй турган чыгарма жазып берсең окуйт депчи. Бриллиантчылан бүгүнкү күндө 110 000 нускадан өйдө чыгып кетти нускасычы. Анан мына силердин 96 000 киши ууптур. Анысын кошсом 200 000ден ашык нускага чыгып кетти. Андан башка тиги интернетте да, сайттарда да окулуп атат. Аларда да биринчи орунда баратат. Мындай айтканда 500 000ге жакын киши окуган чыгарма, уккан чыгармада. Сизде кандай жоопкерчилик турганын биз элестетип атабыз да. Мына биринчи бөлүктө аудио кылып чыгаргандан кийин эле бизге да ошондой сыяктуу эл талап кылып баштаган. Аягына чыгарбайсыңарбы? Баштаган ишти аягына чыгарбайсыңарбы? Чыгарбайсыңарбы, болбойсуңарбы депчи. Бул баа чыгарманын сиз айткандай элди окутуш үчүн, окурмандарды тартыш үчүн алардын талабына ылайык кызыктыра турган чыгарма жарата билүү дегенди түшүндүрүп турат болуш керек. Эми баягы көрөрмандардын суроосун канааттандыралы биз. Бул темада кете берсек, баягы чоң бир талкуу, маектешүү жаралат болуш керек. Бриллиантчыландын өзүнө кайтып келсек, чыгарманын прологунда, киришүүсүндө, башталышында эле ошол Бриллиант жылан тууралуу жана аны сыргатылган 2 бөлүм китеп тууралуу башталат. Бул нерсени биз символдук башка нерсе катары түшүнсөк болобу? Сиздин бул аркылуу эмнени айтайын дегенсиз? 3 нерсе аркылуу. Бул жерде мындай да, мен ушул нерсени көп учурда баягы бриллиантчыланды окуган же уккан окурмандарым көп учурда ушул мен эмне айтайын дегенимди мындай түшүнө албай калган учурлар да көп болот. Анын себеби мен ошол айтайын деген оюмду өтө эле калың кагазга ороп койсом керек. Өтө эле чоң оромолго, калыңыраак оромолго ороп койгондон түшүнбөй калган учурлар болот да. Анын үстүнө бул сюжеттер бат-бат алмашып, анан курч окуялар көп болгондуктан ошого кызыгып, сюжеттердин бат-бат алмашканына кызыгып кетишет дагы. Айтайын деген ойдон көбүрөөк алаксып калышат да. Эми айтайын деген ой эмне? Айтайын деген ой адамда 3 нерсе дайыма оңой менен кошулбайт. Бул биринчиси бийлик, экинчиси байлык, үчүнчүсү мындай билим. Эгер адамдардын мамлекетти башкарууга байлыгы да бар, билими да бар адам бийликке келсе, анда ошол мамлекет сөзсүз гүлдөп өнүгөт. Эгерде ушул байлыгы бар туруп, бийлиги тиги руханий билими жок адам бийликке келип калса, ал билимге муктаж ошол жерден аксайт. Муну мен эми мисал келтирип айтсам, мисалы Акаев келди, билими бар адам эле да өтө. Бирок байлыгы жок болчу, курагыр байлыкка азгырылды, байлыктын аркасынан кубалап, байыт элем деп, мына элди курутту, туурабы? Мына мен бриллиантчыландагы сюжеттин ачык эле примери. Ал бийликти алгандачы. Ал эми Бакиев бийликке келди, анда байлык бар болчу. Бирок билим жок эле да. Билим жок. Жана анын бирөөсү жок. Анан билим жок болгондуктан ал дагы ушул билим жагынан аксады дагы элди кыйнап койду. Көрдүңбү? Ушул сыяктуу. Андан кийинкилеричи. Андан кийинкилер мисалы Атамбаевдики деле ошого болуп калды да. Билими жок болгондуктан ал Атамбаевда аябай чоң билим, байлык бар эле. Билими жок болгондуктан ал өйдөтөнү сүйлөп, дайы эле байлыктын аркасынан чыга албай эле ошондон мынакей бүгүнкү күндө түрмөдө отурат. Ушул үчөөнүн бирикпеген күрөшү. Бриллиантчыландын ичинде ушул 3 нерсенин бирикпеген күрөшү. Ушул 3 нерсеге жетем деген күрөш. Бийликке жетсем деген, байлыкка жетсем деген, анан билимди эч ким көңүл бөлбөйт да. Бул китеп. Жана китеп калып. Байлык менен бийлик кырылышып атат, бирок билимди дайыма көмүскө да калтырып коюп атышат да. Ошол 3 нерсени мен баягы айтайын деген бул эми чоң философия, бул атамзамандан бери эле айтылып келаткан философия. Бул эми баягы ошол нерсени бирок мындай аңдап билгендер бар. Көп окурмандар мага дайыма чалышат. Биринчи окуганда бриллиантчыландын кызык жагына кирип кетип эле байкабай калыптырбыз. Экинчи жолу окуп чыкканда сиздин эмне айтайын дегениңизди билип түшүнүп, анан ушундай чоңой жаткан турбайбы деп аябай неме болуп калдык дешипчи. Мисалы бриллиант жыландын өзү байлык.
өзү байлык. Мындай тактап көрөрмандарга айтсак, байлык бриллиант жылан байлык экен. Бул байлык эмнеден турат? Байлык деген жанагы эң байлыктын төрөсү бриллиант. Көрдүң? Символикалык түрдө бриллиант байлыктын төрөсү да, туурабы? Эң баалуу. Анан эмне үчүн жылан? Жылан дегенди айтсаң адамдын денеси дүрдейт. Бул байлык өтө коркунучтуу нерсе, байлык жыргал эмес. Байлык деген бул адамды коркута турган нерсе. Ал деген мындай айтканда, байлыкка жетсем эле жыргайм деп ойлой беришет, бирок андай эмес. Чынын айтканда байлыктын да өзүнүн коркунучтуу жактары көп. Көрдүңбү? Жылан коюлган ошондон да. А китеп эмнеге экиге бөлүнүп калган? Китептин бир бөлүгү бийлик, бир бөлүгү билим. Көрдүңбү? Экөө бири-бирине кошулбай атат. Көрдүңбү? Бийлик менен билим дайыма көп учурда карама каршы турат. Ыйманды да кошпойсуз деген. Ошол билимдин ичинде ыйман, акыл-эс, рух бүт баары бар да. Билимдин ичинде ыйманы да бар, руху да бар, баары бар да. А бийлик болсо дайыма өзүнчө да. Экөөнүн бири-бирине мындай кошула албай келатканы. Көрдүңөрбү? Ушул үч нерсе дайыма дүйнөдө адамзатты гүлдөтүп, жеткире турган ушул үч нерсе. Жанагы китептин башында пролог катары жазылып атпайбы? Эгер 10% адам ушуну түшүнсө деп, анда жашоо өзгөрөт депчи. Ошол көрдүңбү? Ошону түшүнсөк эле, ушул үч нерсени баалай билсек, байлыкты өзүнүн орду менен уруна билсек, билимди өзүнүн ордуна койсок, бийликти өзүнүн ордуна койсок, анда адамдар жыргап жашайбыз да. Эми көпчүлүк көрөрмандар, угармандардын суроосу бул чындык окуялардан жазылганбы дейт. Чыгармада кайсыл прототиптер бар жашоодо? Тактап айтканда, жашоодон кимдердин образын алгансыз? Эми мунун көбүн чындык окуядан алдым да. Анткени мындай жашоонун өзүн жаздым да. Жашоонун өзүн жазбасаң, ал убакта айтып атпаймынбы, жана кыргыздар китеп окубай калган маалда мен китеп окуттурам дедим депчи. Анан мына мисалы жанагы Кемел бул чын эле Саруу деген айылда, Көлдүн Саруу деген айылында Кемел эмес, аты эми бирок заготовитель болгон. Ал учурунда баягы апийимди заготовка жасап жүрүп, анан сырттан барган адам болгон. И чын эле чындыгында эле аны атып кетишкен да. Жана мен бриллиант жыланда кандай айтылса, так ошондой атып кетишкен анычы. И так ошол эле бриллиант жыланда кандай айтылса, ошондой болуп акчалар чачылган. Үйүндөчү. Ушунчалык акчасы. Эми ал киши мындай колхоздун башкармасы элине айлык бере албай калганда ал кишиге барчу экен. Сиз акча берип турбайсызбы? Эми анан акыры жүрүп мамлекеттен акча которулуп келгенде мен сизге берип коеюн кайра деп. Ошондо ошол убактагы акча менен 100 000, 200 000 рубль бир айлык колхоздукучу ал санап берип койчу экен. Анан кээде 2-3 айлап ошондон алып анан кийин кайра акча которулуп келет да. Ошондо тиги кишиге санап алып барып берчү экен. Көрдүңбү? Аны башкарма билет, анан өзү билет да. Ушунчалык деңгээлде баягы кишинин байлыгын эсептеп коюп. Анан ошол кишиде жана жылан сакталган да. Жылан сакталган. Анан кийин анын үй бүлөсүнүн баарын кырып кеткенден кийин теге бир эле баласы аман калган да кишинин. Анан ошол ал баласы да башка фамилияга өтүп азыр жашыруунда. Аны да өлтүрүп кетиши мүмкүн да. Анан ошол теге баласын үйүнө алып барып көрсөткөндө акчалар чачылып жатат, немелер чачылып жатат, баарын көргөндө бир эле нерсени көрбөй атам. Бул өзү бриллиант эмес, алтын жылан да. Алтын жылан. Ошол алтын жыланды көрбөй атам деген да. Мен алтынды бриллиантка айландырганымдын себебин жана түшүндүң да. Байлыктын төрөсү. Байлыктын төрөсү баалуу. Бриллиант. Байлыктын бриллианттан ашкан кымбат нерсе жок да, туура. Ошондон демек бирден айталы эми көрөрмандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Кемелдин прототиби бар экен, мындай чыныгы жашоодо бар экен. Анын Кемелдин басып өткөн жолу дагы ошондойбу? Мисалы айтып келген ал жерде мындай чыгармада мындай типтештирүү деп коет. Типтештирүү деген сөз бир эле каарманды бир эле кишини жазып койсоң кызыксыз болуп калат. Например, мен сизди жазсам, сиз 10 кишиге жаксаңыз, дайыр 10 кишиге жакпайсыз да. Анда кызыксыз болуп калат. Бир кишинин башына адабиятта 4-5 болбой калганда 3 кишинин образын бир кишиге кошосуң да. Анан ошол сыяктуу Кемелге бир 4-5 кишинин немеси кошулган да. Мисалы ошол эле Кемел дегендин аттын өзү
Кийин тиги Иркутскийде кайтыш болду. Бул мындай Эсенгинин авторитети учурунда СССРдин авторитети болуп жүргөн кыргыз жигит. Анан Эсенгинин авторитети болуп, анан вор в законе деп коет эми ошондойчу. Анан ошол Иркутскийде кайтыш болду. Анан бизден дагы бияктан менин угушумча Рысбек барып келди деп уктум. Ал убакта Рысбек жаңы чыгып аткан эмеле. Анан ал киши уккан менин жанагы чыгарма жазганымдычы. Анан мага киши жиберген. Ошол жоолуксак деп. Анан мен ал кишинин баары кайтарууда аларчы дайыма видеого тартып алат, алардын жоолукканын кимди. Мен кара тизмеге кирип калмакмын да жоолукпай качкам. Анан тиги кийин ошонун похоронунан эме келген магачы. Малева деп коет, алардын тили менен айтканда кат да. Кат болсо ал ооз-эки келет көп учурдачы. Анан ошол бирөөлөр келип мени алып барып кайра алып келебиз сизди, эгер кааласаңыз, ошо кишинин өзүнүн желаниясы, каалоосу депчи. Анан ошондой авторитет бар болгон. Кемел деген аты Кемел экен. Мен бирок аны Кудай турат билбей жазып алгам да. Дал келип калган, Дал келип калган. Ал ошол бүткүл тетиги Россиянын кармап Россиянын тетиги Сибирин кармап турган авторитеттин аты Кемел экенин мен билген эмесмин. Кемел деп мен билбей жазып койгом. Анан бирөөлөр аркылуу китепти алып окуп, өзү кыргызчаны көп жыл Россияда жүргөндүктөн кыргызчаны өтө терең билбесе дагы унута элек экен. Анан мага неме айттырган, рахмат айттырып, мен жөнүндө өтө окшош болбосо дагы менин атыма окшош экен депчи. Анан ошондой окуя болгон. Анын дагы анын прототиби өзүнөн өзү чыгып калды да. Анан эми жана Капчыгайчы. Ошол Капчыгай жөнүндө да мен билбей жазып алгам. Анан кийин Аксакал көлдө Аксакал кайтыш болуп калды. Мен ошол кишинин немесин жазып алсам болмок экен. Ал киши өзү келип ааламга келип анан мага айтып атпайбы? Балам, ал Капчыгайды сен кайдан көрдүң эле депчи. Мен жанагы лама отурган Капчыгай ошол. Мен аны көргөн эмесмин десем, жок, чыныңды айт деди. Жок десем, көрсө үркүндө ал киши качканда баягы элден адашып калыптыр. Анан тоолорду аралап баратып, бир тоодон ашкандан кийин жанагы жер Капчыгайга түшүп калыптыр. Жана мен жазгандай Капчыгайгачы. Анан жерде бир аксакал киши бар экен. Мен жазгандай ламада эмес, аксакал киши бар экен. Ошол киши тосуп алып, балам, сен кантип келип калдың бияка деп, анан кийин койлордун чоңдугу эшектей дейт. Ал кишинин өзүнүн айтып берип атат да мага. Анан топостору бар экен дейт. Топосторду окумуш дейт. Эмеле мен көрбөгөн жер жемиш өсөт экен дейт ал Капчыгайда. Анан ошентип жүрүп анан бир күнү айтты дейт, балам, эми сен кайра кет. Жериң тынчыды деп. 2 жыл жүрүп турмун дейт. Анан өзү ашуудан ашырып өткөрбөйт дейт. Анан келсем, эл тынчып жакшы болуп калыптыр. Анан кийин мен кайра ошол Капчыгайды таппай койдум. Ошол Капчыгайга өтө албай койдум деп анан айтып берип атпайбы магачы. Анан мен таң калып калдым. Мен Кудай турат, мен билбей жазып алдым дедим да. Анан билбей жазып алдым десем, сен билип туруп эле неме кылдың дейт да. Бир ошол кишинин айтканы. Экинчиси мына неме Раматылуулур Төлөмүш Океев. Төлөмүш Океев мени ошо китебим чыккандан чакырып алып, чолпон, сен тети Капчыгай жөнүндө сага ким айтып берди деди. Анан мен андай Капчыгай жөнүндө эч ким айткан жок. Мен өзүм эле оюман чыгарып жазып койдум. Бизем чолпон, сен чыныңды айт деди. Жок десем, көрсө ал Капчыгайды Төлөмүш Океев барыптыр ал Капчыгайгачы. Да бир 2 адам менен. Анан ал жерде тартышып туруп, анан кайра буну эч кимге көрсөтпөйбүз. Эгер бирөөгө көрсөтсөк, анда бул келип биякты тимеле басып кетишет деп көрсөтпөй коюшуптур. Анан жашыруун кармап коюшуптур да. Эми ал көрсө, ал мындай экен. Ал жерде ушунчалык бийик тоолордун ашуудан өткөндөн кийин ызык кайнаган көл бар экен. Өтө ызык, кичинекей көлчө да. Анан ошол кайнаган көлдүн тегерегинде баягы кышында да жайында да баягы ошол көлдүн ызыгын менен жапжашыл болуп турат экен. Анан ошол жерге түрлүү немелер өсөт экен. Анан ошондайда ал көрүнбөгөнүн себеби баягы буу астынан ызык чыгып, үстүнө муздак аба болуп, анан дайыма булут каптап турат экен. Булут каптап алып, үстүнө самолет дагы, вертолет да эчтеке көрбөйт экен. Ал жерге случайно кирип кеткен адам гана кире алат экен да. Анан ошондон кирсең кирип калат экенсиң. Анан ал жер дайыма баягы киргенде уже
буу жана банядагыдай буу болгондуктан бул кийимдерин менен кирсең кайра чыкканда тоң болуп калышы мүмкүн экен. Анткени булардын баары былчылдап суу болуп кетет экен. Нымдашып кетет экен. А көлгө бутуңду салсаң кайнак сала албайсың дейт. Мындайраак көл мындай узун экен дейт. Биягынын жарымысында ошол жерге барып киринсең түшсөң болот дейт. Салкын дейт. А биягы кайнап турат дейт эмелечи. А жерге жумуртка салсаң бышып калчу. Көрдүңбү? Ошондой жерде Төлөмүш Окей өзү айтып берген романсыл болду. Эми ошентип баягы кээ бир нерсени жазсаң, балким асмандан алынабы, ошондой түш жазып коет экенсиң да. Анан эми мен атын айтпай эле коеюн, анан жанагы капитан азыр генерал болду. Ал өзү келип айке мен жазып коюпсуз, бирок жанагы алды тиги бу деген жерлериңизди Эменин мыкынын прототиби барбы? Мыкынын прототиби бар. Мыкынын прототибин эки адамдын кошуп неме кылган. Бирөөсү Южный Кореяда жүрүп, анан азыр атын укпай калдым, балким ошо жакта эле же эме билбейм. Бул чыгыш күрөшүнөн дүйнөдөгү саналуу бир 3 адамдын бирөөсү да. Кыргызстандабы? Кыргыз өзү Южный Кореяда. Азыркы күндө Южный Кореяда болчу. Анан азыр кийинки убакта атын укпай калдым, балким мен ал өтө күчтүү чыгыш күрөшүнүн мастерлери булар. Жашыруун мындай жашыруун немеге өтүп кетишет. Алар жашыруун болуп калышат. Экинчиси жанагы Россияда жүрөт азыр. Екатеринбургда азыр кээде келип калат. Жанагы биздеги медер немелерди окуткан агайы, жана медер Бишкек деп чыгып жүргөн, ошол балдарды окуткан агайы Исак ким эле азыр атыман эсимден чыгып атат. Ал азыр жашы 70тен өтүп калганы менен бул бала дагы чыгыш өнөрүнүн дүйнөдө 10 мыкты тайсын өстөштүргөн 10 мыкты адам болсо ошонун бирөөсү да. Бул ошол экөөнүн образын бириктирип туруп, ошол мыкыга салган да. Анан ал тай сезини сиз өздөштүрдүңүз беле, кайдан билгенсиз, ушул жерин аябай сонун жазыпсыз деп өзү жоолугуп мага ошенткөн да. Жанагы мен айткандай эле мындай аба менен адамды уруп чыкса болот да аларгачы. Анан ошол жок мен баягы мындай китептен окуп эле жазгам десем таң калган. Анан тайсиздин өнөрү да, анан да бир өнөрү бар. Ошол эки өнөрдү жуурулуштуруп, ошол эки адамдын образын алып келип жазган болчумун. Ал мыкынын прототиптери ошол жигиттер бар экен, Мырзаныкычы? Эми Мырзаныкын мен бир 3 адамдын образын коштум. Буга 3 адамдын образын бирөөсү ошол чынында эле баягы жанагы мындай атасы неме болуп өсүп бала. Ал азыр Европага кетип калды, чоң бизнесмен болупчу. Мындай атактуу бизнесмен болуп кетти. Тилди өздөштүрүп, немени өздөштүрүп. Бирөөсү болсо Россияда жүрөт. Ал дагы аябай баягы успешный бизнесмен болуп кетти ал бала дагы. Анан үчүнчүсү болсо азыр Кытайда бизнес иштери менен жүрөт окшойт. Эми ушулардын бириктирип, үчөөнүкүн бириктирип жазгам. Булардын бирөөсү бизде баягы Союздун жаңы башталганда Бүркүт деп биринчи уюштурушкан. Ошол Бүркүттө командир болуп иштеп башта. Мындай рядовой болуп кирип, анан командир болуп, анан ошол Бүркүт жоюлук чакты ошону баштап жүргөн жигит болду да. Анан кийин Бүркүттү баягы интригалардын немеси менен эле жоюп алып салгандан кийин ал бала таарынып, мен эмгегин билбей койду деп анан кетип калды да. Ушундай баягы немесин алып жазган элем. Биздин баамыбызда окурмандарды ошо Мырзанын басып өткөн жолунда эң тарткан жери жана жетимканадан алып келип Ош базарга жетим балдарды таштаганы. Себеби биздин угуучулардын көбү эгемендик кандай келген, кандай кыйынчылык болгон ошону көрбөй калганбыз да. Ошондуктан ушундай окуялар болгон турбайбы деген сыяктуу көз караштарга таң калуу менен бир чети
Бир чети баягы кызыгуу менен карашат. Ошол окуялар барбы? Ал окуялар чын эле болгон окуялар. Ооба да. Эми мисалы 90-чы жылдардын башындагы басма сөздөрдү окушса, кызыгып карап көрүшсө, Дело номерге Алам газетасына чыккан 94-чы азыр эгер менин институтумум алмаштырып алса 94 бекен же 95-жыл экен, чын эле автобус менен алып келип Бош базарга ташташкан. Чын болгон окуя болчу. Жетим балдар. Кажы сайдагы жетим балдарды сактаган азыркы эле кадимки көлдүн кажы сайында жетим балдарды интернат бар болчу. Ошол интернат жабылганда 1 жыл ажерге айлык да акайыптын учуру айлык да берилбей койгон. Эч продукту да азык-түлүк да бербей койгон. Анан балдарды ошол жердин директори өзүнүн жана мен жазгандай эле чын эле өзүнүн немеси менен баккан. Анан айласы кеткенден кийин анан автобус менен алып келип Ош базарга таштаган. Бул чын болгон окуя. Аны биз газетке жазганбыз. Анан азыркыдай азыр жөн эле болбогон немеге чуу кылып жүрүшпөйбү? Тиги чек арада баланча кыйкырып койду, анан тиги көчөдө бирөө сөгүп койду депчи. Ал убакта биз демократия жаңы келгенде демократияны деле түшүнгөн эмеспиз. Эл азыркыдай коомго реакция жасай алчу эмес. Түшүнчү эмес. Биз Алам газетасы бир курч окуя жазып койсок, элдин көбү бизге телефон чалчу, силерди өлтүрүп кетпесин, камап салбасын, мындай жазбайлар. Союздан чыкканбыз да, жаңы Союздан чыгып корчу, элдин баары корчу да. Анан азыркыдай ооностук жок болчу анда. Эми өзүңөр элестетип көргүлө, тиги 20 баланы алып келип туруп Ош базарга эмне кылсаң ошо кыл деп таштап койгондучу. Азыр антисетим эле эл көтөрүлүп кетпейт беле? Биз ошо демократияны биз алып келдик да. Ошол демократияны коомго биз тарбияладык. Ошол убакта чыккан журналисттер, ошол убакта газета ачкандар, момундай китептерди жазгандар, биз демократияны кийирдик, коомго калыптандырдык. Анан азыр тим эле баягы өзү эле келип калгандай болуп атпайбы? Андай эмес. Анан ошону Дело номерди карап көрүшсүн. Мен жылын эми азыр эстей албай атам. Так. Жаз болчу чын эле. Анан мындай эле ойлонуп көргөндө, бирок жашоодогу болгон нерсе катары кабылdoogго толук баягы ишендик ынансак болот да. Экинчиси, жанагыдай мушташканы да чын. Жана базарда көчө балдарын жана мушташтырып, аны биз газетага жазып жүрүп анан токтоттурдук да. Болбочу болсо ошол жерде мына силерге окшогон эле жаш жигиттер барып алып туруп, кичинекей балдарды мушташтырып, жана иттер урушат го. Ошо сыяктуу эле анан акчалатышып, анан баягы эл кызык да. Эки бала былчылдашып мушташып атса акча берип, анан ошондой болгондачы. Анан жанагынтип мажахетке алып кеткендер дачы. Мунун баарын биз изилдеп газетага жазганбыз учурундачы. Ал канча балдар кеткенин азыр бир Кудай билет. Жанагынтип алып кеткендер да болгон. Анткени кароосуз калган да. Бул Акаев аз жерден Кыргызстанды таратып жибере сактаган. Акаевдин учурундагы заманды изилдесеңер, эми пенсиянын ордуна көлөш берип калгандан элестетпейсиң. Пенсияң эме, бул көлөш алып, көлөш сага чак келбей. Эски газет берет эме. Пенсияң айлыгың ордуна ушул газет. Ар бир окуяны талдасак, эми салыштырсак көп сөз келип чыга берет. Дагы ошо мырзанын баягы басып өткөн жолунун арасындагы ошо Афганистандагы жана араб менен сүйлөшүүсү, арабдын эң акыркы мурасы, арал тууралуу. Ошол арал тууралуу айткан окуясында подтекстте эмнени айтайын дедиңиз эле? Эми көрбөйсүңбү, ошону мен мындай айтканда Кудай турат, эми баягы оюмдан ойлоп чыгардым. Ошол аралды элестетсең, жакшы нерсени адамдар жакшы боюнча сактап кала алат. Ошол жакшы нерсени адамдар таптакыр бузуп салса болот. Көрдүңбү? Эми ошол адамдардагы көрө албастыкты карап койбойсуң. Ошо көрө албастык көп учурда биз жакшы нерсени көрө албастык кылабыз. Эми аралда ушундай эле тим эле сонун жашоо бар экен, мен буларга көрсөтөйүн деп жылаан алып барып салып атпайбы, көрдүңбү? Кийин ал жылаандар баарын жеп салып, жылаандар өздөрү жей турган тамак калбай калып, жалаң эле жегиштери болсо, мына мисалы мен бүгүнкү коррупция, Кыргызстандын коррупциясын айтат элем, ошол аралдай депчи. Мисалы Кыргызстанды арал деп элестетип койбу? Кыргызстан татынакай арал болчу. Коррупционерлер келди да жей берип, бүгүн ошол коррупционерлердин өздөрү жей турган эч нерсе калбай калды Кыргызстандачы. Эми бүгүн ошо бири-бирин жеп атат. Эми жылаан ошо туура эле жазгандай бири-бирин жей башташты. Сарыгул боюнча айтсаңыз, анын прототиби барбы? Анан комментарийде мындай дагы суну эме баягы окшоштургандар бар экен. Рыжий алмаска окшош экен, казактын рыжий алмасына окшош экен ушул образ депчи. Сарыгул жөнүндө ал менин байкелерим болгон. Кылмышкер.
аты деле Сарыгул болчу. Ошол боюнча эле жазып койгом. Жанагы үйгө күчүк алып келгенде ачын. Жанагы иттерди биздин үйгө дайыма күчүктөр, сонун күчүктөрдү алып келчү. Албай биз малчы, атам малчы болчу. Андай ит көргөн эмес, айылчы. Айылда тайган, анан Кыргыздын баягы обычный иттери болчу да. Анан ал түрлүү иттерди алып келип бизди айыл боюнча дүңгүрчүк, мушиктерди алып келип турду. Анан жанагындай карец потолок тепкендери да чын болчу. Айылга алып келип, ал убакта мен кенедей баламын. Биринчи класс, экинчи класс окуган. Ал болсо өз теңдүүрөө кишилерди көрсөтүп алып туруп, эми ойлосом карец экен. Чекирип туруп потолокто эки уту менен тепсе, тигилердин ооздору ачылчу да. Ал чын. Ал мен өзүмдүн эле байкемди неме кылып жазып койгом. Тиги казактын немесин болсо ким ал тигил кийин өлүп атпайбы? Алмаз. Рыжий алмазды прототип кылганым да чын. Чын, анда окшоштукту тапкан экен угарман. Окшоштукту тапкан ал чын эле. Анан ал кызык окуя болду да. Мен анда ача-мача бизнес менен жүрчү элем деп атпаймынбы? Анан бизнес менен жүрчү элем, Казакстанга бир 10 машина алып барып, анан алар машинемдин акчасын бербей кача башташты да. Анан ал убакта мыйзам жок. Тиги эч ким мамлекетке кайрылчу эмес, бүт эле кылмышкерлерге кайрылчубуз. Анан чорный, бүгүнкү тили менен айтканда чорный. Анан мен бир чорный таап кайрылсам, ал алмастын баласы экен. Анан ал алмастын баласы 10 машинемди алып бербей атат десем, 10 машинеңдин 3 машинеси биздики болот, 7 машинеңдин акчасын алып беребиз, 3 машинеңдин акчасы биздики болот деди. Макул дедим. Десем ошол Рыжий алмастын эмес экен. Жана болот деп жазып атпаймынбы? Ошол Рыжий алмастын баласы экен. Рыжий болот тиякты, Рыжий болот да. Анан ошол ал айтып турушат экен да. Рыжий болот ачып берип турушат экен. Анан Кыргызстандан ушундай бала келип ушинтиптир, анан мондай жазуучу бала экен десе, ал бриллианчыланды угуптур да. Алып келди мени деп, мага алып келди деп. Анан мени өзүнө алып барбадыбы? Аны президент кайтаргандан укмуш кайтарат экен. Андай кубок түрүндө салынган Алматыда үйү бар экен. Ошонун 3 кабат. Ошо жерде офис экен да. Анан мени алып киришти. Жанагы чырылдак темир неме экен. Президентке оңой киресиң ага киргенден. Ошондой менен кирдим. Кирсем анан өзү чакан бойлуу, ушу сендей эле экен бою, бирок сары тармар чач. Кара эмес, Сары киши. Рыжий ошондой. Анан сары тармар чач адам экен. Ошол убакта где-то 45-терде, 45-50-ге таяп калган. Шыпылдап баскан. Аны ойлойсуң, авторитет ушундай деп. Чакан бойлуу деп атпаймынбы анан. Мен ал убакта толуп тургантым эле күйгөн жигитмин. Анан кирип десем, ой, Кыргызстан жердешим, кыргызча таптаза сүйлөйт. Бизде 20 жыл түрмөдө отуруптур да. Кандай жердешим, кел, сен жана бриллианчылардын автор сен эмне ошол биринчи, экинчи китеге чыгып калган эмес болчу. Мени жазды деп жүрөт го сен, болот деп менин атымды коюп. Мен сизди сыртыңыздан угуп эле жазган элем дедим. Жазган элем десем, азаматсың мен угуп эле атам, бирок окуй элекмин. Окуйм аны сөзсүз түрдө. Анан эмне болду деди? Ушундай болду. Бир баласын чакырып айтты. Азыр бүт карызын төлөтүп бериле деди. Бир тыйын берген жокмун. Бүт карызымды ашыгы менен жанагы өзү КамАЗга жүктөп, мен темир бермек да магачы. 20 КамАЗга темир жүктөп үйүмө алып келип түшүрүп беришти. Ошол бербей аткан эле. Чындыгында мен 20 эмес, где-то 18 эле КамАЗ албаган, 2 КамАЗ үстүнө коюп туруп. Анан болот айтты, разысыңбы деди. Разымын байке дедим. Анан десем, кыргызча сүйлөшүп атасыз. Анан сиз казаксызбы же кыргызсызбы дедим. Десем, аны мен айтпайм деди. Ал өзү түбү кыргыз окшойт. Анан мен ал китепти окуйм деди. Анан мен сени чакырам. Мен сени разы кылам дегендей айтты да. Анан, к сожалению, ошондон көп өтпөй эле Италияга качып кетти. Анан Италиядан кийин айтып беришет, атын өзгөртүп өлдү кылып койду депчи. Тирүүбү өлдүбү билбейм. Италиядан мен жанагындай кылып өлтүрдү кылып бүтүрүп койдум да. Чыгармага алып келгим келип атат. Рыжий болот. Ошол дүңгүрөгөн азиат, жанагынча кыйынчылыктарды жеңип, жанагынча иштерди башкарып турган азиат, мындайча айтканда эми кичине жөнөкөйрөөк эле болгон Рыжий болоттун колунан
жөп жөнөкөй эле өлүп калды деген пикирлер айтылып атат да комментарийлерде. Эми мынтип атпайбы, ошол тиги азияттын да мындай мезгили өтүп, кадыры кетип калган учур болуп атпайбы биринчисичи. Экинчиси ал азият өзүнүн кадырын өзү кетирип албадыбы тигил Фаризаттын аркасынан бүт ишин таштап коюп атпайбы. Сүйүү адамды эмне кылат дегенди берип атам да, ал жерде сүйүүнүн бул дүйнөдө баягы сүйүүгө жеткен бар, анан ал сүйүүдөн сынган бар да. Эми Фаризатты азияттай эч ким сүйгөн эмес да. Билдиңби? Фаризатты ал азият ушунчалык сүйгөндүктөн ал байлыгын да кечти, бийлигин да кечти. Ошон биринчиден ал ушунчалык өчөшүп алды, ошол намыстаныпчы, мен ошол табам серебону өч алам депчи. Анан эми китепти алсыздай түштү, укканда айтылып атпайбы, бүт баягы фирмаларынын баары талкаланды депчи. Бүт байлыгы чачырады, такыр карабай койду депчи. Анан бүт баягы жанындагы кеткен баары кетип калды, кетишти бүт баары депчи. Анткени адамды азият ал байлыгы менен кармап жүрчү да. Достук эмес, чыныгы берилгендиги эмес, байлыгы менен кармап жүрчү. Байлыгын таштагандан кийин анын тегерегиндегилердин баары кетип калышты. Көрдүңбү? Жалгыз калды. Жалгыз калган адамды сен деле барып өлтүрүп коесуң. Тиги болотко окшогон эмес, жөнөкөй эле киши барып деле өлтүрүп коет да. Ал жерин кайра бир жакшылап угуп койсо эле түшүнүшөт, бул биринчиси. Анан дагы бир тактачу нерсеси, жанагы сырды билгени дагы бир топ кармап жүрсө керек. Анткени бүгүнкү күн менен айтканда кырышалары аларды тосуп турчу экен да. Бүгүнкү күндө ошол адамдын ишенимдери, баалуулуктары тууралуу баягы аяр мамиле кылбасак болбой калды. Көз караштар ушунчалык бир урчуп турган маалда. Анан ламалар тууралуу, анан жанагы ошол арбактар менен байланышта болгон тууралуу жерлерин кандай түшүндүрөсүз баягы угармандарга, көрөрмандарга? Эми мындай да, бул ламаны эми мындай айтканда менин өзүмдүн фантастикалык оюм, бирок баягы лама деген сөздүн өзү мындай билимдин, акылдуулуктун, руханий дүйнөнүн туу чокусуна чыккан адам да. Бул эми Тибетте бар андай адамдар, Шаолинде бар андай адамдар, дүйнөдө эми андай адамдар бар. Ал адамдар канча жашка чыкканын деле жашырышат. 200-300 жашка жашагандар адамдар бар, бирок алар өздөрүнүн ошол жашта жашаганын жашырышат да. Анткени алар эми мындай акыл эстин туу чокусуна, руханий дүйнөнүн туу чокусуна чыккан адамдар да. Мен ошол адамдардын образын жана ламага кийиргем да. Комментарийлерге бир аз көңүл бөлүп коелу, ушул жактагы суроолорго. Азияттын улуту ким? Өзү оруспу же кыргызбы деп суроо жаткан экен да. Бул азияттын улутун мен баланча улут деп айткым келбейт. Бул баягы мындай жуурулуштурулган азият деп турбайбы? Азиялык да. Мындайча айтканда казак, кыргыз, өзбектерден биригип жуурулушуп чыккан адамдар. Чыгармадагы окуялар кайсыл жылдарга туура келет дейт? Бул чыгармадагы окуялар баягы Горбачевдун перестройкасы башталгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин эле уланып атат. Кызыктуу дагы бир суроо. Мындай багыттагы өңүттөгү суроолорду көп беришти да. Саламатсыздарбы? 4-бөлүмдү суранып жатат деп авторго айтып коесуздарбы? Бул жагы окшошпой калды. 4 бөлүмдү жакшы кылып чыгарсаңыздар дейт. Эми бул 4-бөлүм мен ушул 3 бөлүм менен эле бүтөм го деп ойлогом. Кудай буйрса, уже 4-бөлүмдү жаза тургандагы мындай бир мезгилдин нерсеси келип бышып калды окшойт. Кийинки 4-бөлүмүн жазат окшоймун. Акыркы болуп аткан окуялар, элдин тагдыры, анан ушу 4-бөлүмдү жазганга бышып калды да. Мына бриллиантчыланды мен жазып бүтүргөнүм 2000-жылы жазып бүткөм да. Ошондо баягы 20 жыл болду. Анан ошо 20 жылдан бери бул китептин 4-бөлүмүн жазыш керек деген. Негизи ошол 3-бөлүм жазып бүтүп атканда бизге окурмандарга чында уланар сыяктуу баягы пландалгандай сезилип турат да. Сиз ошентип токтотконсузбу? Эми да уланам деп токтоткон эмес. Эмнеге бүтпөй калган чыгарма?
Эми мындай да жашоонун өзү бүтпөй турган нерсе да. Жашоонун өзү бүтпөйт. Адамдар биз өлүп калышыбыз мүмкүн, бирок жашоо уланып кете берет да. Ошол сыяктуу окуялар деле бүтпөйт. Цивилизация мына канча өзгөрүп атат. Анда сиздин оюңузга алып келсек, жанагы үч нерсе бириге албай келаткан үч нерсе. Адам жашап келатканда бирикпейт деген. Адам жашап келатканда катуу кармаш. Ал балким экөөсү биригип, бирөөсү дали бирикпей кала бериши мүмкүн. Бирок мисалы жашоо соңолуп, мамлекетти гүлдөп өнүгө баштаса, значит хотя экөө бириккен болот да. Азыр биздин мынакей Кыргызстанда 3-3 башка болуп атат да. Ошондуктан азыр биз элибиз кыйналып жашап атабыз. Жок дегенде экөө биригип калганда, анда түзүгүрөөк жашап. 4-бөлүмдү жазып баштагансызбы? Качан баштайсыз? Баштай элекмин, бирок баштайын деген ой пайда болуп атат да. Ой пайда болуп атат. Окурмандар да көп, баягы мага деле көп неме келет. Жазбайсызбы деген. Анан мен өзүм жок бүттү деп койгом. Бирок азыр кайра ушул 4-бриллиант жыланын 4-бөлүмүн жазат окшоймун деген мындай. Эми мен ушул чындыкты айтсам, бриллиант жыланды мен пландабай жазгам да. Мен ушуну жазам, ушундай чыгарма жазам деп ойлобой жазгам. Мындайча айтканда, ошол убактагы окуяларды азыр кээде отуруп алып ойлосом, мындайча айтканда транска кирип жазгам да. Транска кирип, тияктан түшкөн деле мындай бере берген. Эргүү менен, Анан бул таң калыштуусу, мен бриллиант жыланды бир да оңдобой, биринчи эле кол менен жазчумун ал убакта. Компьютерге эле кез болчу. Ушу ручка менен, карандаш менен жазып эле неме тиги секретарыма берем. Секретарым басат да гастке басып, машинка басып эле гастке чыгара берчү. Кайра окубай, ошо боюнча кеткен чыгарма болчу. Кандай жазылса ошондой кете берген да. Бир да кайрылып оңдоп редакторлойт этпеген. Анан эми уже газетага чыгып, китепке алып чыгып калгандан кийин аны кайра оңдогондо, түстөгөндө мурдакылар мурда мындай болчу деп айтпасын деп, кийин китепке ошо боюнча чыгар салам. Азыр болсо мисалы чыгарма жазып компьютерде жазсам, азыр компьютерде отуруп алып туруп 10дон ашык оңдойм. Бриллиант жылан ошондой болчу. Ошондой болуп жазылган чыгарма. Мен өзүм да азыр таң калам. Ушунчалык баягы бриллиант жылан оңой, биринчиден, экинчиден ал убакта чакан бизнесим бар эле деп атпайм. Ушул тиякта жүрөм, чуркап жүрөм, биякта чуркап жүрөм да келе калып эле бош баары Казакстандын гостиницасында отуруп алып жазам, тиякта отуруп алып жазам, биякта жүрүп жазам. Анан алып келип туруп эле секретарыма берем. Ал секретарым менин жакшы секретарым бар болчу. Менин колумду эч ким окуй албайт. Менин колум эле тарталактаган кол. Ошол гана окучу. Мен кээде өзүм окуй албай коюп, ага албачу. Мону эмне деп жазыптырмын десем, ал окуп берчү мага. Сиз ушу бриллиант жыланды өзүңүз кайра окуп коюп турасызбы же эсиңизден чыгып кетпейби окуялар? Мен кийин бир жолу окуп чыктым. Бир 10 жыл өткөндөн кийин го. Эми көп нерсе эстен чыгып кетет. Маселен, мен тиги Ошко мындан 2 жыл, 3 жыл мурда Ошко окурмандар менен жолугушууга барып калсам, тиги качкын жөнүндө сурап атпайбы? Качкынды мен жазганым 30 жылдай болуп калды. Эми өзүңүз элестетип көрүңүз, 30 жыл мурдакы нерсени эстей албай жаман кыяналуу уят болуп калдырчу. Ошондой экен деп коем дагы. Ошондой бир нерсени күлдүм. Анан Даниэль Дефо деген атактуу чоң жазуучу болгон, Робинзон Крузонун автору, бир күнү тиги картайып 70-80ге чыгып калган кезинде китеп окуп отуруптур да. Анан китеп окуп отуруп баш көтөрбөйт дейт такыр. Анан аял тамакка чакырса келбейт дейт. Отур, мону окуп бүтөйүнчү дейт. Эмне болгон чыгарма экен ал? Сен ушунчалык баш көтөрө албай. Робинзон Крузо деген чыгарма экен, автордун ким экенин билбейм. Окумуш жазыптыр деп өзүн тугат өзүн. Анткени бул нерседен дагы бир нерсени таап чыксак болот, элдики болуп кеткен. Элге тиешелүү, элге алынып кеткен. Мен ойлогон эмесмин, ушул эми жапжаш балдар, силердей жапжаш студенттер мен качкынымды окуган болуш керек деп. Барсам качкынды сурап атпайбы менденчи. Анан ал 30 жыл мурдакы нерсени мен унутуп калыптырмын да. Эстей албай атам, ошондой экен деп коем. Ошол, анда эми ушуну менен биз эфирибизди аяктайлы. Сизге буюрса, ден соолук биринчиден, андан кийин дагы чыгарманы улантып жазышыңызды суранабыз. Анткени күтүп атабыз. Жогоруда сиз мисал келтиргендей, мырзаны ошол көлдөн алып келип жетим балдарды Ош базарга тыштап, жанагындай бир жака даярдап
курал кылып кетип атканы бүгүнкү күндө жок болуш керек деп эч ким кепилдик бере албайт. Андай сыяктуу окуялар көп болушу мүмкүн. Эми дагы сизден чыгарманын улансын күтөбүз кыскасы. Анан жалпы көрүүчүлөргө ошол бриллиант жыланындагы бир цитата менен жыйынтыктап койгум келип атат. Ошол адам жаралгандан тартып өзүңүз жазгандай өзүнүн тамагын таап жеш үчүн, жырткыч жаныбарлардан коргонуш үчүн курал ойлоп табышкан. Андан кийин бара-бара акыл эси өөрчүгөн сайын адам адамдан коргонуш үчүн, адам адамды коркутуш үчүн куралдарды ойлоп таба баштады деп жазганыңыз бар да. Бүгүнкү күндө дагы эзелтен адамдын тарыхынан согуш болуп келе берет экен, согуш болуп атат экен. Бүгүнкү күндө идеологиялык согуш болуп атат, акылдын согушу болуп атат. Мындан биз бир гана билим менен коргоно алабыз деп чакырык таштагыбыз келип турат да. Ошондуктан баарыңыздарды китеп окууга чакырабыз. Сизге болсо чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн коомдук ишмер, жазуучу Чолпонбек Абыкеев менен маектештик. Биздин каналга жазылып, комментарий калтырып, суроолорду калтырганды унутпаңыздар.